Саламатсыз достор, жактырыңыздар. Көрүп атканыңыздар Dongfeng 404 кабиналык чыккан нускасы, аппараты простой аппарат. Көрүп атканыңыздарда мынакей мотор алети жакшы, дөңгөлөк, жаңы дөңгөлөктүн размери 7/5 16, алдыңкы дөңгөлөк размери, арткы дөңгөлөктүн размери болсо 12/4 26, дөңгөлөктүн маркеси Armour'дуку. Анан кийин трактордун ички салону эшиги такалып калыптыр. Трактордун турган турку. Анан кийин артын карасаңыздар, мына артындагы фреза сокко жаткан жерлери такыр бардыгы бар. Чыккан. Мотор алети мынаны жаңадан койгон экен. Калгандары өзүнүкү. Анан кийин бул жагын карасаңыздар, бунусун жаңа алмаштырыптыр, моторунан чыккан. Анан кийин аппарат, өзүнүн аппараты болсо керек. Аппаратта жаңы койгон сыяктуу простой аппарат. Калгандары завод ретинде чыккан алетинде. Эгерде кимге керек болсо байлансаңыздар, Кыргызстанга түшүшү $7000 кабиналык 2015-жылдын трактору. Ассаламу алейкум достор, жактырыңыздар. Көрүп атканыңыздар Sading 2004 2023-жылдын трактору. Чоң моделдеги жери көп, чоң ишке иштемдегендер болсо алсаңар болот. Сенасы арзан. Алды дөңгөлөктүн размери болсо 14/9/26, маркеси Armour компаниясынын дөңгөлөгү. Арткы дөңгөлөктүн размери болсо 18/4/38, маркеси дагы окшош, Armour компаниясынын дөңгөлөгү. Анан кийин бул болсо майга чылай турган майбак. Чоңдугун көрдүңөр, 200 литр чамасында май батат. Анан кийин арттын көрүп өтөлүп, арты болсо мына цилиндр, соккону жерге басабы дегендер, мына соккону артка баса турган кош цилиндрлик. Андан сырт бул жерде фреза чатагандагы арткы кардан, ичиндеги айландыргычтар. Анан кийин бул жери болсо ушул фреза сокко чатаган кезде соккону айландыра турган цилиндрлери. Анан кийин бунун арткы мосту карасаңыздар, арткы мост аябай чоң достор. Көргөнүңүздөр мына 2004 391/03 чоң типтеги арткы мост. Арткы мосттун күчтүүлүгү трактордун күчүнө каратылат. Анан кийин трактордун ичи менен таанышып өтөлү. Трактордун ичи болсо Euro кабина. Достор көрүп атканыңыздардай, машинага окшош. Мына бул жери булгары, жумшак, отурганга жакшы. Анан кийин ичин көрсөң мынакей орундуктун калптарын алып өтпөгөн, негизи жаңы ал иштеген трактор. Жанындагы болгон комплект функциялары бардыгы толук. Шамалдыргыч ичиндеги манипуляторлору жана кондиционер печкалары бардыгы бар. Үстү ачыла турган нускасы эң жогору. Алдын карасаңыздар, мына күн нурунда мынакей. Анан кийин трактордун болгон абалы жана бул ролду эгистетип пастаткалы. Мына машинаныкына окшош. Алдыга паска түртүп, мынандайынан өтө пас көтөргөлү болот. Бул жерде болсо камерасы бар. Артына жаңы чөп престеген наркы берке шаймандарды чатыганда бардыгы көрүнүп турган, жердин өлчөмүн өлчөп, жердин кубун канча гектар жер экенин өлчөп көрсөтө турган функциясы. Көрүп атканыңыздар, эгер кимге ушундай трактор керек болсо байлансаңыздар болот. Трактордун жылы 2023-жыл 8-айда. Ошондо 1 жыл гана иштеген трактор, иштеген сааты 200 саат чамасында. Эгерде кимге ушул трактор керек болсо байланышыңыздар достор. Кыргызстанга түшүшү $21500, Ростомочка сыртында $21500 менен Кыргызстанга түшүрүп беребиз. 2023-жыл 8-айда бир тал гана бар. Ассаламу алейкум достор, жактырыңыздар. Көрүп атканыңыздар 2022-жылдын 904 электроний аппарат. Көрүп атканыңыздар иштеген сааты 300 саат чамасында иштеген трактордун алети. Көрсөңөр мынакей таза, ичиндеги кондиционер печкалары бардыгы бар. Ролдору жанындагы функция шаймандары бардыгы толук. Трактор 2022 чыккан, бирок иштеген убакыты 23, заводдон чыккан убакыты 22-жылдыкка. Дөңгөлөктүн размери 14/9/30, Armour компаниясынын дөңгөлөгү. Көрүп атканыңыздардай. Алды дөңгөлөктүн размери 9/5/24, бул дагы Armour компаниясынын дөңгөлөгү. Мына жердеги майбак көрүп атканыңыздардай 120 литрден 150 литрге чыгат.
мына болсо арты, артындагы фреза чатыган жери, соккан тарганда иштетилген турганы баардык комплекти толук. Трактордун алети 2022 жылдыкы 904. Эгер кимге керек болсо байланышыңыздар. Кыргызстанга түшүшү 16 000 доллар менен пони түшүрүп беребиз 2022 жылдыкын. Бир тал бар. Доктор жактырыңыздар, көрүп атканыңыздар 2022 жылдын 2022 жыл 9-айда чыккан 2023 ишке чыккан трактор турбиналык 1204 Донфанхундуку. Иштеген сааты 300 саат шамасында иштеген. Мотор алеттери таза, бир аз шалтак болгон эсепке албаганда. Арткы дөңгөлөктүн размери 16-9-34. Армор компаниясыныкы алты дөңгөлөктүн размери 13-6-24. Анан кийин артын көрөлү. Арты басабы дегендер мына арты басат. Арты баса турган түрү. Фреза сокко чатыган баардыгы толук. Арткы майбак, жанында дагы запас дагы бирөө бар. Мына ушундай. Көрүп атканыңыздардай трактордун ички көрүнүшү. Кыргызстанга түшүшү 19 000 доллар. 1204 2022 жылдыкы. Заводдон чыккан жылы иштеген убакыты 2023. Саламаттар, урматтуу доктор жактырмактар. Көрүп атканыңыздар 2022 жылдын Lowell 904. Заводдон чыккан жылы 2022 жыл. Эгер кимге керек болсо байланышсаңыздар болот. Алды дөңгөлөктүн размери 9-5-24. Армор компаниясыныкы. Арткы дөңгөлөктүн размери 14-9-30. Трактордун кички салону көрсөңөр. Euro кабина, үстү ачыла турганы алып түшөт. Манипулятор, кондиционер, печка баардыгы толук болот. Жылы 2022 12-ай. Иштелген убакыты 2023 эсеп. Заводдон чыккан 2022, допуск алынган 2023 кички салону. Карасаңыздар таза. Жаңа мотор алети көрсөңүздөр мына. Арткы фреза сокко чатыган жерлери мына бул жерде фреза чатысыңар, бул жерлери прицеп чатсаңар болот. Цилиндр арты баса турганы мына бул жерде. Жана бул жерде кош цилиндрдей артын фреза сокко чатыгандан тарма кыла турган функциялары баардыгы комплект толук чыккан. Трактордун алети жакшы, таза. Кимге керек болсо байланышыңыздар болот. Кыргызстанга түшүшү 17 500 доллар менен пони түшүрүп беребиз. 2022 жыл 9-ай, толук 2023 трактор.